Ölgön bir kişinin arkasında, ölgön bir kişinin arkasынан türü kalgan bir kişi bir жақшылыктарды kılgan bolsa, ölgön kişiге paydası var mı, yok mu деген söz. Эмнеге мындай bir маселени айтып атабыз биз? Бул маселени айткандыгыбыз себеби коомчулукта кээ бир пикирлер бар экен. Эмне деп айтылат? Адам баласы өлгөндөн кийин адам баласына эч кандай жакшылыктар кылынбайт, ыроолонбойт деп айтылат. Ошондой бир пикир бар. Алардан бири мисалы садака, бир өлгөн баланын кишинин аркасынан садака берген болсоң пайдасы жок. Ölgön kişinin arkasından dua kılsan faydası yok. Ölgön kişiye soğuk bağışlasan faydası yok. Ölgön kişinin arkasından Kur'an okusan, okup durup Kur'an'ın soğunu bağışlasan faydası yok. Zikir kılıp zikirdin soğunu bağışlasan faydası yok. Namaz okup namazın soğunu bağışlasan faydası yok. Siyahtı kebir fikirler var. Çok emes bu fikirler var. Bирок bu fikirler meselesinde bizdin ahl-i sünnet vel cemaat mazhabısı Maturidi mazhabı emne dep aytat деген суроо. Эмне деп айтат бул маселе боюнча? Кандай пикирди карманабыз биз? Илгертен бери биздин ата-бабалар кайсы пикирди карманган деген суроо. Түшүнүктүүбү? Азыр чаржайт. Чындыгында чаржайт. Молдосу да баары азыр аябай көп. Ошон үчүн кайсынысын угабыз, кайсынысын карманабыз. Кээ бир ошондой бир учурлар болот, кээ бир учурлар болот. Адам баласын калыптан калган дин менен үрп адаты камыр жумур болуп калган. Биздин бир топ үрп адаттарыбыз бар, динден алынган. Бирок кийин чыгып туруп, кээ бирөө бир пикир айтат. Бул туура эмес деп айтат, динге тиешеси жок деп айтат. Сыяктуу нерселер. Мисалы, жакында болгон ысырапкорчулук маселеси боюнча президент кабыл алган бир эме бар. Аны баардыгыбыз колдойбуз. Бирок эмнеге колдойбуз? Эмнеге колдойбуз? Ошол жерди көбү түшүнө албай жатат да. Биз ысырапчылыкты алдын алуу жаатынан колдойбуз. Чындыгында ысырапка өтүп кеткен, туурабы? Биздин мисалы ырым-жырымдар эмнеге кирип кетти туугандар? Ысырапчылыкка кирип кетти. Ал арам болот, ачык эле арам болот. Ысырап деген арам нерсе. Биз ошону колдоп атабыз. Бирок бул өлгөндөргө Куран окутуу бул жок деген маанисинде эмес. Кээ бирөө ошол нерсени кармап алып туруп бул болбойт экен деп атат. Кой, болбойт деген нерсе жок. Болбойт деген нерсе жок. Чеги менен болот. Ооба. Бирок биздики чыгып кеткен, нукура байгы илгертен бери кармалган салттан чыгып кеткен биздики. Биздикилер мисалы эмне кылат? Азыркы учурда бирөөнүн аркасынан Куран окутуу, мисалы бата же мисалы ошол Куран окутушат дагы, анан союш, тигиндей мындай. Максаттары башынан эле, булардын максаттары башынан эле кеткен. Эмне? Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн курмандык чалып, ошол курмандыктын сообу өтүп кеткен ошол тууганыбызга, ата-энебизге жетсин максатында эмес. Кайсы максат менен кылышат? Кое уят болот. Кылбасам эл эмне дейт? Деген жер менен кылдыңбы, сенин ошол союшуң, ошондой эмне кылсаң кыл, булардын баардыгы бир тыйын. Ысыраптан башкасы эмес, күнөөдөн башкасы эмес. Bunun bir maksatı var da эмне эсептен кылынат булардын баары. Анан чакырганда дагы батасы өткөн, таквалыгы билинген, садакага муктачтыгы болбогон. Тескери. Мисалы алганда сен ошону курсагын тойгузган учурда периште Алла пайгамбар сүйнө турган бир инсандарды чакырсаң бир жөн. Сен тандап туруп чакырып атпайсыңбы? Ошол эле өзүңдүн чакан болгон бир иш-чарага тигини, моуну эмнеге чакырасың? Себеп дегенде сен ага баргансың. Ага да 1000 сом, 2000 сом бергенсиң, ошону чыгарыш керексиң кайра, ал сага да алып келиш керек.
Булардын баары жок эле нерсе. Чын айтайын. Андан кылгандан көрө кылбай эле койгон жакшыраак. Андан көрө үйдө отуруп алып Куранды ачып күндө бир бет окуп багыштасаңчы, тигинен да артык болуп калат дейм. Максатты да бир аз түшүнүш керек. Максатка ылайык иш аракет кылыш керек. Максатка ылайык. Ооба, бул өтө маанилүү маселелерден бирisi. Бирок жалпысынан алганда, бул маселе боюнча кандай көз карашта деген сөз эгерде туула турган болсо, колумда имам Матурди рахматулла алейхтин досу, жакын досу, биринчи даражадагы шакирти, кээ бир китептерде жакын досу, кээ бир китептерде шакирт деп айтылат. Аны Хаким ас-Самарканди хазреттери. Хаким ас-Самарканди. Хаким деп аталуусунун себеби өтө данышман киши болгон экен, олия киши болгон экен. Хаким деген мааниси ошо. Самаркандтык калымдардан бирөөсү колунда, могу колумдагы китеп биздин мазхабыбыздын китеп негизги булактарынан бирөөсү болуп эсептелет. Бул китеп негизги булактарынан. Бул жерде бир суроо берилдир. Өлгөн адамдын аркасынан кылынган жакшылыктар маселеси тууралуу дегенде суроо кетип атат бул жерде. Пайдаланабы же пайдаланбайбы? Өлгөн адам өтүп кеткенден кийин тирүү болгон адам ошол өтүп кеткендин аркасынан бир иш кыла турган болсо, жакшы бир иш кылып, изгиликтерди кыла турган болсо, анан ошол изгиликтердин соогуну Аллам ошол мархум болгон атамдын арбагына багыштадым, Аллам кабыл кылгынын деп жөнөтө турган болсо, эмне болот деген суроого жооп берип атат. Мисал берип атам да. Түшүнүктүүбү? Өткөндө өтө жаман болуп кетти. Таныштардын бир таныштын энеси каза болду. Таныш бирөө энеси каза болду. Ал бир тууганыбыз менен мамилебиз бар, бирок ал киши өзүнүн бир жамааты бар. Талим тарбия алган, дини билим алган бир жамааты бар. Биз бардык. Бир мечиттин имамы дагы ошол жамаат менен бирге экен, ошондой бир өзүнчө бир жамаат экен. Анан бардык дагы жаназасына сүннөт, жаназага барабыз, буйрук, барабыз, жаназаны окуйбуз. Жаназанын алдында жаназаны коюп, 1 саатка жакын маселе айтты. Бул сүннөткө карама-каршы болгон бир амал. Пайгамбарыбыз жаназаны эмне деди? Жаназага болгон эң биринчи вазифаларыбыздан бирөөсү эмне? Жаназасын батыраак окуп, тезирээк эмне кылыш? Жерге бериш. Bir gün толугу мүмкүнчүлүгүң жарым күндө жерге берүү мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, 1 күн кармаганың туура эмес. 3 күн маселесин четтеле коелу туугандар. 3 күн маселесин четтеле коебуз. 1 күн толу, атайын 1 күн толуну кармак. Болбойт андай нерсе. Жаназаны алып келди эмеге? Мечитке. Мечит жакшы нерсе. Тияққа көп балым мешіт жоқ дегенде 5 вақыт намаз оққандар арқасында бір дуа қылышсын, жақсы нәрсе. Мешітке алып келді, бирок 1 саат мұрын алып келді. 1 саат тұрады ошол жерде. Келді, намаз оқылды, намаздан кейін шықты, 1 саат маселе айтты. Молдаке 1 саат маселе айтты. Кылган иши туура эмес. Ошол жерде периште сүйүнөбү, сүйүнбөйт. Алла сүйүнөбү, сүйүнбөйт. Себесин ошол жаназа маркумдун акысына эмне кылып аткан болуп атасың ошол жерде? Кирип жаткан болуп атасың акысына. Маркум күтүп атат, бергиле тезирээк менен ошол жерге дейт. Маркум ошону күтүп жатат. Маркум өлдүбү? Бизде өлдү деген сөз жок болду деген маанисинде колдонулат. Бизде болсо шариатта өлдү деген сөз жок болду деген маанисинде колдонулбайт. Алам өзгөрттү деп айтылат. Ал бар, ал угат сени жакшы эле, кадимки угуп эле жатат. Китептерде жазылат, ошонун жаны дейт, үзүлбөйт, жанынан жаны чыгат, бирок эмесинен үзүлбөйт, кетпейт, денесинен кетпейт. Кабырга барып көмгөнгө чейин жанында болот жаны, дайыма ошондой коштоп барат.
Кабырга gömgöндөн кийин 40 кадам баскандан кийин, эң акыркы адам 40 кадам баскандан кийин жаны кайра денесине кайтарылат деп айтылат китептерибизде. Кадимкидей кайтарылат. Кадимкидей ошол жерде көзүңдү ачасың сен. Анан сурак болот, Кимдин сурагы болот ошол жерде? Эки периштенин сурагы болот. Андан кийин маселе кетет. Ага кирибиз кереги жок. Макул. Ошондой болду дейли, сонун сөздөрдү айтты, акиретти айтты, өлүмдү айтты, дуаны айтты, башкасын айтты, тигин айтты, моуну айтты. Жаназага турдук, жаназаны окудук, окугандан кийин бата жок. Кана бата? Өлгөн кишинин атынан Алла Субхана ва Тааланын даргөйүндө биз эмне үчүн топтолдук бул жерге азыр? 200, 350, 500 киши, 1000 киши жаназага топтолдук. Эмнеге топтолдук биз жаназага? Максат эмне жаназадан? Жаназанын ичиндеги дуаларды бир окуп көрсөңүздөр, ал жерде сүрө окулбайт такыр. Себеби мархум болгон, сөөгү болгон бирөөнүн алдында Куран окуу макрух болуп эсептелет. Сен намаздын ичинде ал жаназа намаз деп аталуусу канчалык деңгээлде жаназа намаз деп аталса дагы ал дуа деп эсептелет. Ал сенин эң акыркы өлгөн кишиге эң акыркы болгон эмнең? Вазифаң, милдетиң, бата кыласың ошол жерде. Батанын мааниси эмне ошол жерде? Кудай Тааладан бул киши үчүн эмне сурайсың? Кечирим сурайсың. Жок эч нерсе. Колду көтөрүү жок, бата кылуу жок, кечирим суроо жок. Кудай, мен өзүмдү элестеттим, эгерде мен ошол жерде жатсам, намаздан кийин ошол жамаат мен үчүн Алладан кечирим сурап алса, мен эмне болом ошол жерде? Мен тарынам. Мен эмнеге келдиң анда? Келбей кой менин жаназама. Эгерде келген болсоң, Кудай Тааладан мен үчүн бир кечирим сурап кой. Истигфар кылып кой. Я Рабби, ошол кулуңду билип билбеген күнөөлөрүм баарын кечирип койгуну, я Рабби дейсиң дагы. Сен канчалык күнөөкөр болсоң дагы, сен канчалык Алланын астында даражаң жок болсоң дагы, бирок сен өзүң үчүн эмес, ошол мусулман бир тууган үчүн дуа кылган үчүн Алла Субхана эмне кылат? Ошону кабыл кылат. Биз ошон үчүн бири-бирибизден дуа сурап атпайбызбы? Тууган дуа кылып кой. Бирөө келип сенден дуа сурап атса, ойлобо сен таквасың, ал аулия болуп калса сенден дуа сурат. Жок. Бир тууганың сенден дуа сурап атат. Себеби сенин оозуң башка бир тууганың үчүн таптаза болуп эсептелет. Дуа жок, эч нерсе жок. Ушунчалык жаман болуп кеттим. Айтайын делем, бирок беадаттык болбосун деп имамдын алдында ошол жердин молдокеси адепсиздик болбосун деп тишимди ушунчалык кармап туруп тилимди тиштеп турдум ошол жерде. Макул, ичимден дуа кылдым. Көтөрүп шарттырып машинеге салышты дагы алып барып туруп. Көмүлгөнү болсо Кудай сактасын. Бир сөз айтайынбы, кандай көмүлдү? Менин итим өлүп калсачы, мен андан да жакшы адеп менен көмүп коюм дейм, ачык эле айтайын силерге. Айвандай көмүлүп эле кайра. Дуа жок, Куран жок, эч нерсе жок. Көмүлдү дагы кетип туруп кетип калдышты. Токто дедим мен жакындарга, токтогула. Баласы туруп кетип калды. Баласы туруп кетип калды. Токто дедим. Bizi tanıganlardan ketpegile dedim. Алар кеткенден кийин отурдук. Ясинди окудук. Мүлктү окудук. Фатиханы окудук. 3 ихласты окудук. Фалак, насты окудук. Анан отуруп алып барыбыз ошонун соогуну жаткан маркумга багыштадык. Расул алейхиссалату вассалам айтат: ким дейт 3 ихласты окуп туруп 3 ихластын соогу дейт, окуй турган болсо, эмнеге тете? Куранды баштан Фатихадан баштап туруп Наска чейин окулуунун соогун алат деп атат. Икрауха аля маутакум. Окугула Ясинди өлгөндөргө. Өлүп жаткан жан менен жанды берип жаткан учурда бирөө бар болсо, Ясинди окугула, фа иннаху юхаффифу хуружал маут. Рух. Анын эмнесин дейт? Рухунун, жанынын, денесинин ажыроосу жеңилдейт дейт. Карагыла, жеңилдейт деп атат. Кандай кыйын, кандай сыздайт жан, рух денеден ажырап аткан учурда.
Сеңил жеңилдетесиң, эне менен жеңилдетесиң, келип алдына акырын Фатиха эмени койсоң, Ясин сүрөсүнө койсоң. Булардын баары отуруп алып 1 2 3 4 5 мусулман чыгып алып туруп эмне кылалы? Кегиле өлгөн кишиге батаны киргизели дагы ошондой кылалы. Кегиле көмүп аткан учурда Курандан бир нерсе окуйлу дагы бата кылалы. Кегиле тигиндей, кегиле мындай. Бул сен менен экөөбүз чогулуп алып туруп кылган ишибиз эмес. Уламалардын фатвасы, уламалардын көз карашы, уламалардын чыгарган өкүмдөрү, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кылган амалдарына эмне болуп эсептелет? Туташтырылган амалдар болуп эсептелет булардын баары. А сен кабыл албасаң, сен булар жок десең, бул сенин надандыгың болуп эсептелет. Бул сенин илимсиздигиң болуп эсептелет. Кайсы китебин окудуң сен Ханафи мазхабы боюнча? Кайсы китебин окудуң сен Матурidi мазхабы боюнча? Бул туура эмес деп айтып атасың. Кайсы китебин окудуң? Эч бир китебин окуган жоксуң сен. Сен тиги молдонун, бул молдонун оозунан чыккан сөздү угуп алып эле ошого тыянак чыгарып атасың. Тиги молдонун ошол китепти окуганын гарантиясы барбы? Гарантияң жок сенин. Анда эмне жөнүндө сөз сүйлөп атасың анда? Масыл эмне жөнүндө анда айтчы. Сенин диниң тигин миштере, моонун миштерине эле такалган болуп атат. Көзүң менен көрдүңбү жок экендигин? Көргөн жоксуң. Андай сүйлөп укугуң жок, акың жок сенин. Эмне кылышты? Ошол бир тууганыбыз энесин итти көмгөндөй көмүп келди. Маселе мындай болуп атат. Дуа, истигфар, тигиндей мындай. Кой, тууганым, алымдарыбыз ага уруксат берген. Мен ойлоп чыгарып алган болсом, туура акың бар, келип туруп туура эмес кылып атасың. Сен да мага окшош бирөөсүң сен. Сен да мага окшош бирөөсүң сен. Сен да тигилердин айткан сөздөрүн айтып атпайсыңбы? Ошого бизде, туугандар, буну жакшы билип алгыла. Динге ырым-жырым, адам баласынын көмүүдөгү ырым-жырымдар барбы? Ысыраптан башкасын айтып атам. Макулбу? Ошону түшүнгүлө. Макулбу? Ысыраптан башкасын айтып атам мен. Дагы кайра, дагы бир чизип атам сөзүмдү. Бизде адамды узатуудагы ырым-жырымдарыбыз ысыраптан башкасы шариатка лайыктуу эле болуп эсептелет. Ооба. Абу Ханифанын шакирттери имамайн бар, 2 имамдын, имам Шафийнин. Бул маселеде Ахмед Хамбалдын бир аз көз караштары. Бирок Ахмед Хамбалдын кийинки алымдары анын эле жолу менен башка фатваларды чыгарышкан. Анан бул маселеге такыр болбойт, өлгөн кишинин аркасында Куран окуган болбойт дегендер барбы? Ошол болбойт дегендер. Өзүнүн имамы болгон Ибн Таймияга дагы карама-каршы сөз сүйлөп атат. Сен Ибн Таймиянын Мажмуул Фатава деген китебинде ачык айкын жазган. Ибн Таймиянын сөзү бул. Карагыла. Ибн Таймия эмне дейт бул маселе боюнча? Өлгөн кишинин аркасында Куран окулабы же окулбайбы маселесинде талаш тартыш жок, болот деп айтат. Бирок ошонун сообу жетеби, жетпей маселесинде талаш тартыш бар деп айтат. Бул Ибн Таймиянын сөзү. Сен кайдан алдың Ибн Таймия болбойт деп айтып атат дейт. Мен бул көзүм менен Мажмуул Фатаваны көргөнмүн. Ишенбесең кел, менин кабинетимде Мажмуул Фатава толук бар. Жок. Бул туугандар, бул эмне деп аталат билесиң? Бул спекуляция деп аталат. Түшүнүктүбү? Бул спекуляция. Кайсы бир аалымдын сөзүн бурмалап туруп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуу болуп эсептелет. Мисалдардан бирөөсүн айтайын силерге. Бирөө менен катуу талаш тартыш болду. Менде ошондой бир талаш тартыш болду. Бул жерде биринчи адепсиздик болбосун. Бул имам Самарканди Hazretteri Фархат, сен мени китебимди ачып алып туруп, өзүңдүн сөзүң жарым саат сүйлөдүң, менден да бир нерсе окубадың деп, эртең кыяматта менден эмне кылбасын, талап кылбасын, бир сап окуп коеюн, иншалла. Адепсиздик болбосун алымыбызга. Эмне дейт карагыла? Өлгөн киши өлгөндөн кийин тирүүлөрдүн садакаларынан жана алардын дуаларынан пайда ала тургандыгы тууралуу
alımdardın bari bir köz karашta. Kimlerden başka? Mutezilalardan jana bid'atçı olganlardan başka dep aytат. Bul жетиштүү. Bul kitap жазылган учурda коомчулукта мутазилиттердин пикирлери катуу жайылган болчу. Мутазилиттер адашкан фирка, түшүнүктүүбү? Мутазилиттер адашкан фирка. Азыркы учурда мен ханафимин деп туруп мутазилиттер да толтура. Унутпаңыздар. Азыркы учурда мен ханафимин деп туруп намазды окуйт ханафи боюнча. Бүт нерсени ханафи мазхабы боюнча кылат, бирок акыйдасы толук мутазила кирип кеткен. Түшүнүктүүбү? Өлгөндөр тирүүлөрдөн болгон амалдарынан пайдаланбайт деген көз караш мутазилиттердин көз карашы. Булар өтө коркунучтуу болгон бир фирка, динибизди алып эле толук кандуу акылга такап эле акылдан башкасын эмне кылат, кабыл кылбайт. Ошондой бир нерсе да. Пикирлери ошондой булардык. Бул ошол учурда жазылгандыгы үчүн бул мутазилиттердики деп. Бул китептин максаты негизинен ошол мутазилиттерге жооп берүү үчүн жазылган. Ошол учурдун халифасы буйрук берет. Бул пикирлерди бир топтоп буларга эмне бергиле дейт? Жооп бергиле дегенде алымдардын баардыгы топтолуп туруп бул вазипаны бул кишиге берет. Самарканди кишиге берет. Бул киши айткан ошол. Далилдер алып келет. Мисалы хадистерден бирөөсү пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен. Ахду лимаутакум, өлгөндөргө белек бергиле деп айтыптыр пайгамбарыбыз, хадис. Калу я Расулаллахи айюл хадия? Эй Расулаллах, кайсы белек беребиз биз өлгөндөргө дегенде, ад-дуау ва садакату дептир. Бул дуа кылуу жана садака берүү. Дуанын астында бүт нерсе бар. Түшүнүктүбү? Бул хадис. Андан башка да толтура хадистер бар. Эми мен бир нерсе дейин дедим эле, бул бирок буяка кирип кеттим мен. Эми караңыздар. Бирөө спекуляция деген маселени айтпадым мен. Спекуляция деген маселе өтө коркунучтуу маселе. Ошон үчүн мен дайыма айтам. Котормолорго ишенбегиле. Bir топ Курандын котормосу бар, бурмаланган. Ошол эле азыркы кыргызча бар го, кыргызча бир эле кыргызча мааниси бар бизде, которулган. Өтө көп ката бар. Эгерде сен дини практикаңды ошол кыргызча бул котормого байлап туруп жашай турган болсоң, сенин жолуң бир. Адашуу. Кайра кайталап жатам. Бул сөздүн айткан сөздүн аркасындамын мен. Түшүнүктүүбү? Качат деп ойлоба, качпайм. Аягына чейин качпайм. Түшүнүктүүбү? Дагы кайталап атам. Кыргызча которулган бул Куран барбы азыркы? Ким дини практикасын бул Куранга байлап туруп жашай турган болсо, бара турган жолу бир. Адашуу. Себеби туура эмес которулган. Эмнеге туура эмес которулду? Себеби бул которууда, тафсир эмес. Тафсир болсо, Курандын бул тафсири 10 том, 20 томго чыгып кетет. Ошондо түшүнөсүң, бул аяттын демек моундай маанилери бар, туурасы бул экен деп түшүнөсүң. Бирок буну окуганда сага ошол Курандагы аяттардын маанилерин бербейт да. Все возможные маанилеринен бирөөнү гана тандап туруп, аны да ката берип коет. Всевозможный маанилеринен бирөөсүн гана тандап туруп, аны да ката берип коет. Түшүнүктү? Себеп дегенде буну үстүндө мисалдардан бирөөсү, ката болгон жерлерден бирөөсүн айтайынбы силерге. Бул китеп жазылгандан кийин буну кыргыз тилчилер эмне кылат? Кыргыз тилинин стилистикасына салат. Кыргыз тилинин стилистикасына салынган учурда ошол котормочунун жүктөгөн мааниси бир эки сөз же бир эки үтүр же бир чекит менен эмне болуп калат? Жоголуп калат. Бир эле үтүр маанисин эмне кылып коет?
өзгөртүп коет. Нельзя казнить, помиловать. Нельзя казнить, помиловать. Түшүнүктүүбү? Үтүрдү кой. Казниттен мурун коюп кой, казниттен кийин коюп кой. Бирөөсүндө жанды сактап каласың, бирөөсүндө жанды алып каласың. Маселе бир эле. Эмне? Үтүр маселеси. Ошон үчүн туугандар, сенин диниң акирет маселеси. Акирет маселесине келгенде, кайсы бир туура эмес китептерге, пикирлерге эмне кыласың? Ишенесиң, андай эмес. Мен дайыма айтам, илим алымдын көкүрөгүндө болот. Ооба, китептерде сакталат, бирок ошол илимди пайдалуу кылып ким берет сага? Алым берет. Бирок бир нерсе дагы бар, илим максат эмес. Түшүнүктүү? Илимди максат кылып алгандар адашат. Илим максат эмес. Илим каражат, максат Алла. Алланы сүйүү, Алла Таалага кул болуу, Алла Таалага жакындап, Алланын сүйүктүү кулу болуу болуп эсептелет. Эгерде илимди максат кылып алган болсо, шайтан алейхи лаанатан айырман калбай калат. Шайтанда илимди болгон. Шайтанды адаштырган илими деп айтылат. Шайтанды адаштырган эмне? Илими деп айтылат. Бирок шайтанды адаштырган илими кайсы илим? Устазсыздыктан улам келген илим деп айтылат. Шайтандын устазы жок эле. Шайтандын устазы жок эле. Адашты илиминде. Ошон үчүн биз айтабыз, устаздын мааниси өтө чоң, динибизде. Алла субханаху ва таала иншалла ахлү-сүннат вал жамаат устаздарыбызды Кыргызстанда көбөйтсүн. Акыйкаттын үстүндө туруктуу кылсын. Адашып жүргөн алымдарыбыз бар болсо, аларга тооба насип кылган болсун, туура жолго түшүүгө Алла субханаху өзү оомат берген болсун. Себеби аламдын адашуусу аламдын адашуусу. Ошол эле учурда алымдын өлүмү аламдын өлүмү. Алланын даргөйүндө бир алымдын даражасы, миң ибадаткөй жөнөкөй кулдан да артык болуп эсептелет. Алымдын уйкусу карапайымдын ибадатын артык деп айтылат. Бирок кайсы алымды? Ошол карапайым калкты адаштырган алымбы? Жок. Тураны көрсөткөн. Караңгылыкта шамчырак болгон алым болуп эсептелет. Ошондой алымдарды көбөйтсүн иншалла. Ошондой алымдын аркасында да бизге эрчүүнү насип кылган болсун Аллаху субханаху ва тааля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.